Окуу китептерине байланыштуу кезектеги жаңжал башкы прокуратура 1-2 класстар үчүн математика китептерин сатып алууда Билим берүү жана Илим министрлигинин жооптуу кызматкерлери бир нече мыйзам бузууга жол беришкенин билдирди. Текшерүүдө дээрлик 91 миллион сомго жакын суммага Мария Моранын авторлугундагы жана башка башталгыч класстар үчүн жазылган математика боюнча окуу китебин сатып алууда мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзам бузулуп, техникалык спецификация иштелип чыккан. Муну менен сынакка катышуучулардын укугу бузулуп, мыйзамда көрсөтүлгөндөй бардыгы бирдей шарт укук түзүлгөн эмес. Билим берүү жана Илим министрлиги быйыл 5-августта белгилүү орусиялык математик Мария Моранын авторлугундагы 1-2 класстар үчүн математика боюнча окуу куралын сатып алууга тендер жарыялаган. Анда министрлик бул окуу куралынын орус, кыргыз, өзбек жана тажик мектептери үчүн 289 миң даана ыңгайлаштырылган иштелмеси керек экенин билдирген. Тендердин жалпы баасы 91 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Сынактын шарты боюнча басмаканалар орусиялык окуу куралын басуу укугун алып, аны ыңгайлаштырып, текшерип, иштеп чыгууга, нускалоого жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнө чейин жеткирип берүүгө тийиш. Нарын облусунун Кеңеш айылынын балдары контейнерлерде билим алышат. Бул туурасында Нарын облустук өкүлчүлүктөн Веси KG'ге билдиришкен. Маалыматка караганда, мектептин эски имараты авариялык абалга кептелип жарыктан чыккан. Бардыгы болуп контейнерлерде суук түшкүчө 160 бала окумакчы, кышында башка имаратты издешмекчи. Контейнер мектептин ачылышына жергиликтүү чиновниктер катышкан. Бул маалымат социалдык түйүндөрдүн колдонуучулар арасында бир топ нааразычылыктарды жаратты. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы-Пакта айыл аймагында 14 жаштагы окуучунун төрөгөнү тууралуу маалымат ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 29 август күнү белгилүү болду. Бул туурасында Азаттык радиосуна облустук милициянын басма сөз кызматы Нургүл Нусупова кабарлады. Бул фактыга байланыштуу шектүү катары кыздын 53 жаштагы атасы кармалып, убактылуу тергөө абагына камакка алынды. Жазык кодексинин зордуктоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда ымыркайды башка үй бүлөгө бергени аныкталды. Арыз менен эч кайрылган эмес. Тергөөдө ата-энесине жашы жете элек кызды төрөткөн адамдарга юридикалык баа берилет. Чүй милициясынын маалыматына караганда, көз жарган секелек үйдүн эң улуусу. Ал учурда балдарды коргоо борборунда психологдун жардамын алууда. Үй бүлөнүн андан кийин 2 уул, 2 кызы бар. Укук коргоочулар эрте төргөндөрдүн көбү зордуктоого дуушар болушарын жана кылмышкерлер жазасыз калып жатканын белгилешет. Чүй облустук ИИБинин кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кишилерди чала-жан кылып сабагандарды окуя болгон жерден алып кеткен. Бул туурасында Ленин райондук прокуратурасынан билдиришти. Жабыркагандардын биринин эжеси райондук прокуратурага кайрылып, милиционердин шалаакылыгына чара көрүүнү суранган. 28 августта болжол менен эртең мененки саат 7:00 чамасында Бишкек шаардык ИИБине Жал Кичи районундагы супермаркеттин жанында кишилердин мушташып жатканы кабарланган. Окуя болгон жерге номер 479 экипажы чыгып кеткен. Алардын катарында милициянын патрулдуу кайгул кызматынын 4-ротасынын кызматкерлери болгон. Андан сырткары окуя болгон жерге Чүй облустук ИИБинин кызматкери келген. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, шектүү жарандарды кылмыш болгон жерден алып кеткен деп айтылат маалыматта. Бул арада Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев шектүүлөрдүн биринин тууганы чынында эле милицияда иштептир. Биздин кызматкерлердин ишке аралашкандагы чын. Иликтөө аягында биз жоопту айтабыз деп билдирди. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмышты жашыруу боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө амалдары жүрүп жатат. 1985 жылы туулган Бапышев Жаныбек Сейитбекович менен 99-жылы туулган Сейитбеков Калысбек Сейитбекович издөөгө алынды. Ур тепкиден жаракат алган 31 жаштагы жабырлануучуну тез жардам улуттук госпиталга алып кеткен. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин саламаттыкка оор залалга келтирүү негизинде кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Бишкекте мыкаачылык менен ур токмокко алынган 2 эркектин тең абалы оор бойдон калууда деп билдирет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгирчинова экөө тең башынан катуу жаракат алган. Бири кома абалына келип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Кечөө абалы турукташып, нейротравматология бөлүмүнө которулду. Башы магниттик резонанстык томографияга тартылды. Мээсинде кан шишиги бар экен, бирок аны операциясыз эле дараламай болушту дейт Айгирчинова. Анын айтымында экинчи оорулуудагы бардык тиешелүү кароолордон өттү, анын дагы мээсинде шишик бар. Ошондой эле бет сөөгү талкаланып кеткендиктен ушул тапта бет жак бөлүмүндө жатат. Сынган сөөктөрдү калыбына келтирүү үчүн ага операция жасалары айтылды. Бирок качан экени азырынча белгисиз. Дарыгерлер бейтаптын шишиктери тарагача күтүшүүдө.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев тергөөчүлөрдүн суроосуна жооп берүүдөн баш тартууда. Бул туурасында 24 KG агенттигине жактоочу Сергей Слесарев билдирди. Айтымында Атамбаевга кылмыш кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш жасоого шектенүү тууралуу 14 билдирүү тапшырылган. Атамбаев күнөөлүү деп эсептелүүдө, бирок ал күнөөнү мойнуна алмак турсун көрсөтмө дагы берген жок. Анын кылмыш процессуалдык кодексинин нормасына ылайык жооп берүүдөн баш тартууга укугу бар, деди жактоочу. Эске салсак, УКМКнын атайын кызматы 7 августта Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнө барган, бирок операция ийгиликсиз болгон. Башаламандыктын маалында 45 киши жаракат алган. Альфанын кызматкери октон каза тапкан. 8 августта атайын операцияны ИИМдин атайын бөлүмчөсү колго алган. Жыйынтыгында мурунку президент багынып берген. Ал УКМКнын тергөө абагына 26 октябрга чейин камакка алынды. Алмазбек Атамбаевке укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Бул арада 1-май райондук соту Бишкектин 7-Кичи районундагы 7 апрель шейиттери мечиттен камакка алды. Тергөө мурунку президент Алмазбек Атамбаев аны кайсыл каражатка курганын аныктап чыгат. Бул туурасында башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык 1 гектар жер аянты жана мечит Алмазбек Атамбаевге тиешелүү Форум илимий өндүрүштүк фирмасы ишканасына катталган. 7 апрель шейиттери мечити быйыл апрелде ачылган. Алмазбек Атамбаев мечиттин курулушуна достору жардам бергенин айтып келет. Бишкек мэри Азиз Сурахматов көрүстөндөргө байланыштуу коррупциялык иштерди азайтуу үчүн чара көрүү тапшырмасын берди. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Шаар башчысы бул үчүн Бишкектеги аза кызматтары агенттигинин жетекчиси Аскербек Алиевке менеджментти жакшыртып, кызматкерлердин айлыгын көтөрүү тапшырмасын койду. Учурда бул агенттикте иштегендер 10 000 сомго чейин айлык алат. Аны канчага көтөрүү каралып жатканы айтылган жок. Өткөн жылы Бишкектеги аза кызматтары агенттигинин жетекчилигине каршы кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура агенттик кызматкерлери шаардыктарга бош жерлерди берип, алдын ала жай брондоп коюуга шарт түзүп жүргөнүн айтып чыккан. Анда туугандарын коюуга жер алабыз деп кайрылгандардын акчасын алып, алдап кеткендер тууралуу да сөз болгон. Ырчы Мирбек Атабеков башкы прокуратурага жана сот органдарына кайрылуу жасап, апасынын үйүн тоноо боюнча ишти калыс карап берүүнү өтүндү. Видеону ал Instagram баракчасына жүктөдү. Бүгүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногон каракчылар кармалганын кабарлады. Эскерте кетсек, май айында Ырчынын апасынын үйүнө куралчан кишилер кирип, коркутуп, уур тепкиге алып, $60 000 жана алтындарын алып кетишкен. Мирбек Атабеков кылмышты уюштурган киши кармалганын айтып, ИИМге Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жааматына ыраазычылык билдирди. Ассаламу алейкум, кымбаттуу кыргыз калкым. Жакында менин үй бүлөмө, апама, карындашыма тиешелүү өтө кайгылуу окуя болгон. Ал бардыгыбызга белгилүү. Ошол кылмышкерлердин эң башкы уюштуруучусу камакка алынды. Жалпы милиция кызматкерлерине, Бишкек шаарынын ГУВДсына, Бишкек шаарынын Октябрьский районунун жалпы оперлерине, жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Сиздердин профессионалдуулугуңуздарга. Жана ошондой эле азырынча тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү мамлекеттик органдарга, өзгөчө сот системасына, прокуратураларга кайрылып кетмекчимин. Ушул ишимди аягына чейин адилеттүү карап беришиңиздерди өтүнөм сиздерден. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Өзгөчө журналисттерге, менин жакындарыма, менин көрмандарыма чоң рахмат сиздерге. Кыргыз өкмөтү 5-баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптар үчүн гемодиализ кызматын уюштуруу жана аны жүзөгө ашыруунун тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул туурасында өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Ага ылайык 5-баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптар бирдей шарттарда кошумча төлөмсүз гемодиализ кызматын алат. Тагыраак алар бюджеттеги жана жеңилдетилген категорияларга бөлүнбөйт. Бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүүчү саламаттыкты сактоо уюмун жеке менчик түрүнө жана жайгашкан жерине карабастан эркин тандоо укугу берилет. Берилген арыз жана документтердин негизинде 5-баскычтагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптардын электрондук тизмеси түзүлүп, бирдиктүү реестрге киргизилет. Бул дартка чалдыккандардын тизмесин бекитүү туруктуу түрдө атайын комиссия тарабынан жүргүзүлмөкчү. Гемодиализ кызматы дарттын ордугуна ылайык жумасына 3 сеанс жана айына 12 сеанстан ашык эмес жолу көрсөтүлөт. Гемодиализ кызматы үчүн төлөм тиешелүү келишимдин негизинде республикалык бюджеттин каражаттарын эсебинен жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, гемодиализ кызматы тийиштүү лицензиясы бар мамлекеттик жана жеке менчик саламаттык сактоо уюмдар тарабынан жүргүзүлөт.
Ош шаардык мэриясы Курманжандатка көчөсүндө ипотекага бериш үчүн 9 кабаттуу үй кура баштады. Бул туурасында мэриядан билдириште. Маалыматка караганда 1, 2 жана 3 бөлмөлүү 40 батирлүү үй 2021-жылы пайдаланууга берилет. Курулуштун тендердик баасы 166 миллион 850 миң сомду түздү. Курулуш иштерин Памирстрой жана МК Партнер ЖЧКсы жүргүзөт. Бул арада Бишкектин Тоңгуч кичи районунда маданият кызматкерлери үчүн 2 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүүдө. Бул туурасында архитектура курулуш мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев билдирди. Ал белгилегендей, 2 үйдүн ар бири 74 батирден турат. Учурда курулуш иштери жүрүүдө, деди ал. Бишкектин айрым райондорунда 3 күн бою жаратылыш газы берилбейт. Бул туурасында Газпром Кыргызстан ишканасы билдирди. Оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы төмөнкү даректерде берилбейт. 3-5 сентябрда Юнус Алиев, Жантушев, Беларус көчөлөрү менен чектеш аймактарда Кирпич, Древесная, Жданов, Двинский бурулуштарында, 3-4 сентябрда Очаковская, Кайназарова, Власов көчөлөрү менен чектеш аймакта, Достук кичи районунун Бурдинская, Сад, Мисарош, Профсоюзна, Тимиров көчөлөрүндө 3-4 сентябрда Маевка айылында газ берилбейт. Алар Виноградная, Набережная, Новая көчөлөрү. Кыргызстандагы фермерлерди айыл чарбасына тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайында колдонулуучу товарларды импорттоодо кошумча нарк салынан бошотуу пландалып жатат. Салык кодексине өзгөртүү киргизүү айыл чарба, мелиорация жана тамак аш өнөр жай министрлиги сунуштап жатат. Мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына жайгаштырылып, коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбооруна ылайык кошумча нарк салыгы асыл тукум мал менен бир катар товарларга алынбайт. Алар балык азыктары, минералдык жер семирткичтер жана өсүмдүктү коргоочу химиялык заттар, органикалык эмес химия продуктылары, жер семирткичтер өсүмдүктөрдүн карантининде. Аларды коргоодо колдонула турчу органикалык химиялык бирикмелер, үрөндөр, көчөттөр, өсүмдүк азыктары, багбанчылыкта колдонула турчу желим буюмдар, күнөскана курууда колдонуучу товарлар, мал жандык жана балык үчүн тоют. Кыргыз өкмөтү ишмердүүлүгү аймактарды өнүктүрүүгө багытталган ишкерлик менен кызматташууга даяр. Бул туурасында вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Талас облусуна жумуш сапар менен барган учурда билдирди. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Талас облусунун Бакай Ата районундагы төө бурчакты тазалоо жана консервалоо боюнча иштеген өнөр жай комплексинин ачылыш аземине катышты. Тазаланган продукцияны жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорттоо пландалууда. Жылдын аягына чейин жашылча жемиштерди сактоочу, ал эми кийинки жылы консервалоо жана таңгактоо боюнча цех куруу пландалууда. Мамлекеттен алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууга жардам берүүнү өтүндү. Эгемендүүлүк алгандан бери алгачкы жолу аймактарда өнүктүрүүгө Кыргыз өкмөтү тарабынан 2 миллиард сом бөлүнүүдө. Бул каражат аймактардын кластердик курулушун өнүктүрүү шарттаган ишкерликти колдоого багытталат. Сынак комиссиясы келип түшкөн долбоорлорду тандоо менен алектенүүдө, дейт чиновник. Андан кийин вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Талас районунун Кууганды айылындагы бетон заводунун ачылышына катышты. 67 миллион сомго бааланган заводдун курулуш иши былтыр башталган. Заводдо 40 киши иштейт, майдаланган таш, кум жана шагыл чыгарылат. Мындан ары бетон мамылар менен лотокторду чыгарууга даяр. Бул үчүн кошумча инвестиция керек. Ыйык Куранды маанисин орусчага отурган диний ишмер Валерия Иман Порохова каза болду. Бул туурасында Орусиянын муфтийлер кеңешинин сайтында маалымдалат. Орусиянын муфтии Шейх Равиль Гайнуддин Порохованын үй бүлөсүнө көңүл айтты. Ал быйыл 79 жашка чыкмак. Муфтийлер кеңеши Порохова котормочу синхронист эле эмес, Курандын маанисин которгон жалгыз котормочу экенин белгилешти. Валерия Порохованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты Москвада эртең 4 сентябрда өтөт. Окумуштуулар сентябрдын этегинде магниттик борон болорун божомолуп жатканын РИА Новости жазып чыкты. Маалыматта G2 орточо деңгээлиндеги борон 27-28 сентябрь күндөрү болушу мүмкүн экени айтылат. Ошондой эле кечээ 2 сентябрда G1 начар деңгээлдеги магниттик борон болгондугу кошумчаланды. Астрономдор магниттик борон техниканын иштешине тоскоолдук жаратып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши ыктымалдыгын эскертишти. Эртең 3 сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-24 жогору.
Баткен облусунда түнкүсүн 14-16, күндүз +25, +27. Ош облусунда түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 12-14, күндүз 20-22 жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 9-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен.